Орус окумуштуу профессор Виктор Казадойду окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Жолугушууда кыргыздардын тарыхы, маданияты, университеттеги билим берүү, илим изилдөө багытында пикир алышты. Кечээ күнү Ош шаарында филармонияда бул окумуштуунун Сибир кыргыздардын беги Эренек деген китебинин презентациясы болду. Коомчулук аябай жылуу кабыл алып, жакшы деңгээлде өттү. Анан биз Виктор Ивановичтен сурандык, Ош мамлекеттик университетине келип, тарыхчы студенттерге конок лекция өтүп беребиз деп. Анан биздин сунушту кабыл алып, бүгүн келип отурат. Азырына ректорубуз Кудайберди Гапараловичтин кабыл алышында болдук. Азыр факультетке барып, биздин студенттерге лекция окуйт. Жолугушуунун жүрүшүндө Виктор Казадой окуу жайга Сибир кыргыздарынын беги Эренек аттуу китеп тапшырды. Китепте 17-кылымда жашаган мамлекеттик ишмер, дипломат Эренек Эшей уулунун өмүр жолу, ата теги чагылдырылган. И вот я написал книгу про одного из самых ярких представителей сибирского народа, сибиряков, что мне очень приятно, как бы именно сибиряки, которые по совпадению были вот сибирскими киргизами, которые неправильно называют енисейские киргизы. Это сибирские киргизы. Я вот год занимался этой книгой, выпустил ее в Новосибирске. Тарых илимдеринин доктору профессор Виктор Казадой тарых жана социалдык иштер факультетинин студенттерине Сибир кыргыздардын беги Эренек аталышындагы конок лекция окуду. Буга чейин 2023 жылдын 7 ноябрда маалымат жана басма сөз күнүнө карата Бишкек шаарында орус окумуштуусунун Сибир кыргыздардын беги Эренек аталышындагы китебинин бет ачары өткөн.